үйдө бала эмнени көрсө ошону гапыр агай айтып атат, сөз чакырат, үйгө еришет дейт. Айтып койгон бир нерсе экен. Мугалимдер айтып атабыз, бирок балага жеткиликтүү болбой атат, себеби үйдөн алган тарбия дал келишти дейт да. Эми жанагы агайдын университетте ошо мен агай көп нерсени көргөн, билген катары ал кишиники иштеп чыгып койду да. Анан баягы окуп отуруп анан кийин талдап анализ жасайсың да. Биз да бала болдук. Мен бирок эжемдер бар экен, Союз учурунда эртең менен турганда Таластан шит деген радиодо ырдап турарды. Ошону укчумой. Анан чын эле дастаркон чегинде бул университет экен да, көп тармактуу билим берет экен. Менин атам бирөө 4-класс, бирөө 7-класс окуган адамдар болчу, бирөө үйдө детинде книжный китеп, толук китеп болот. Кыштын күнү мал келди жайгап койгон үйгө келгенде апабыз отуруп алып туруп, эпосток окуп берет. Мүмкүн ошо. Мен ушундай кил багына кетип калдым да. Анан тарбия үйдөн келип атат да. Тескери кыргыз болуп албайбыз. Эч кимибиз маңызды кое албадык. Ал узак дейбиз. Ал айтса күбөт албайт дейбиз. Укканга манасчыларга ошончолук убакта айтпайт азыр. Баягы мезгилде жана мен могу бекер көрсөткөн жокмун да. Телевизор жок кезде, радио жок кезде манасты укчуп, угуп отуруп, атасы, баласы бүт сиңирип, каны жанына, жанагы келин бул айтты. Өтөт экен да, өтөт билимге өтөт. Ошентип билишти. Алар мектеби жок эле билишти. Ал муундан биз 4 муун бери калдык. Ал манасты ошентип камындан 4 муун кийин калдык да. Азыр болсо эми манасты жөнөкөй эле ата-энелерди тарбиялоодо бул менин жеке өзүмдүн багытым. Агайдын көрсөткөн жолунан да кичинекей бир китап менен бияка кетким келип турат. Ушуну кошуп ал деп сатанасына сунуштуп атат. Экөөнү бир алып кетсек, жанагы окуй албай жаткан, үйрөнө албай жаткан, билбей калган манасты кошо үйрөтөт элек да. Ушул бүгүнкү окумуштуулар жазып, бүгүнкү окумуштуулар далилдеп дегендей манасын ар бир сүйлөм мисалы жейт. Биз ошону билбей калдык да. Буну билишибиз керек. Муну кошуп кетиш. Мына ошондо атабыз да, энебиз да кадимкидей балдарды тарбиялоого жетишебиз. Эми максаты балдарды тарбиялоо иши үйдөн башталат менишет. Бул жөнүндө батыр сөз болуп атат. Бүгүнкү мен сабагыбыз темасы балдардын тагдыры ата-эненин тандоосунун натыйжасы деген түшүнүшөт. Азыр аны назарына түшүндүрүп берет. Ата-энелер өздөрүнүн үйдө тарбиялоо иштерин анализ жасап, чыгып чыгара алышат эми сабактын аягында. Бүгүнкү максат ата-эне бала үчүн 4 нерсе мен ушул окумуштуумун. Биринчи өмүрдүк жубайды тандап жатып, балдарыбызды тандаган болот экенбиз. Жанагы келин кичине багып бергендей болуп, кичине жандатып айткандай болду. Эне өзүнүн эримде колбой турса рахмат болот депчи. Демек, ошол жар болуп, жарды тандаганда эле балага кам көрүп баштайт экенбиз да. Бул азыркы окумуштуунун эстеп тургузса, мүмкүн жазып аласыздар. Биринчи. Экинчи, балдардын атын ата-эне тандайт. Баланын мезгилде анан үчүнчү, баланы тарбиялоо стилин ыкмасын ата-эне тандайт. Кайсы мектепте берет, кайсы бала бакчага берет, мүмкүнчүлүгү ар кандай болот. Айыл жерде гана болбосо калган жактарда менчик мектепке берүү, гимназия берүү, лицейге берүү. Төртүнчү, балдар барчу мектепти ата-эне тандайт. Кечип койсоңор, бул мектеп жөнүндө азыр үчүнчүсүндөгү болсо ыкма, кантип тарбиялайт? Кандай ыкмада тарбиялайт? Аны өзүңүздөр тандайсыздар, бирок ата-эненин колунда. Демек, баланы жолго салуудагы 4 нерсе ата-эне. Жакыптын чыйырдыга үйлөнүшү. Мен ушул жерде мен манастан киши түшүнүп берейин. Өзү эпосто чыйыр деген манастын апасынын өз аты болбойт. Жакып өзү баягы тентектигин көргөндө ушул жерде чоң тарбия бар. Ушуну үйдө пайдалансаңыздар болот. Жанагы салтанатта жол жакта айтты, балдардын боюнча күйлөгөн экият деген. Экият болуу керек экен. Биринчи чыйырдын чакырып алып байчысынан акылдашат. Бул бала тентек чыкты. Той десе укпайт, ай десе укпайт, кожоюнда турган болуунда турган оштурга берейин. Анан жөн эле бербейли, алдайлы. Алда кээде мындай бир амалында жаман чыгаш керек экен да. Мен ага дейт, буну дейт, малайлык алейин деп айтайын дейт. Эми жакып өзү чирген бай. Короо 38 жылкысын эле айтайынчы, 38 жылкысы бар экен ушул. Анан төбөсү бар, уyu бар, бою бар жана. Ошону балага мен баймын түшүнүп кетпесин, балдарыбызга байлар. Аябай эркелеп алып, байлыгынан манчылап берилет койдус да, ал аны билбейт бала. Бала билбеген үчүн айтат да, малайга сөйлөп. Атасынын бай экенин манасын түшүндүрүп. Экөө макулдашып чечимге келип алат, манас жок. Анан манасты чакырып алгандан кийин байчеси экөө чечим чыккандан кийин анан ага өзүнчө сүйлөшүп атат. Балам, мен каттайдым. Ал үчүн кетти.
Эми мен сен барышың керек. Сен ушу оштукка берели, малай болуп калды десе, анан мана сен да жок мен малай болуп калбайм, бирок костун кайтап жардам берсең берейин дейт, бирок мен малай болуп калбайм. Бирок ошол көрдүңүздөр тарбия. Эл болсо ушуну берип атат. Менде соксонун башка берип атат да, үйгө да балага жанагындай нерсени отура калып эле баланы көчө сүйлөй берди деген. Анан бергенден кийин тарбиялоо ныкмасы. Жана бул жактан дал келип атат экинчи. Анан Акбалтанын да ошол жерде бул жакын тууганы аталар болот, жакын агалар болот. Эркек бала шок болсун, мал багар болгончо, бар болгончо ондон көрө жок болсун дейт да, бул ыкмалары. Эми төртүнчү. Ушул ыкмалар менен анан кийин мектепке берди. Ал мезгилде мектеп жок, жанагынтип эмгекке Букарга чейин издеп барды. Ашуулашты, суу кечти, Букарга чейин барды дагы. Манасын тапшырмасы менен барды. Себеби ал жанагындай жоголуп акыл эстеги бала болуп атпайбы? Ат койгон деле баланын тагдырына таасир этет. Ал атасын жөнөтөрдө айтып атат. Ханның кызы болбосун, эркелеп жүргөн, тиги байлыкка башкан жүрбөгөн байдын кызы болбосун, чортаман кедейдин кызы болбосун, акылы жок болбосун, орой болбосун, кыскасы ал жерде эпосто бар айткан. Бир мага ылайыктуу жактап дейт, кантип тартып атпайт. Көрсө, менин тукумум, менин жолумду болчу адамым, менин балам, менин кыягым жакшы болсун деген адам жаздан да экен. Биз бүгүн балдарды өздөрү ата-эне антип кам көрбөйбүз, Жакып окшоп. Жакып сынады, далай кыздарды көрдү, далай хандыктарды барды. Эч кимсе жаккан жок. Анан Букарга барганда анан мен кантип сыртынан көрдүм. Хан сарайда багында, короо ичинде жүргөн жерде сынына толуп, пупулуна толуп, анан болгон ошол кишинин эми ушунчалык касиети көрөгүчтүгүн көрүңүздөр, Америкадан да көрөгүч болгон, азыр эми үчүн экенин дагы токтолуп айтып берем силерге. Көрөгүч болгон ушул ал билим эмес да, адамдын көкүрөгүндө билим ошол. Анан мен дагы бир ушундай ситуация болду, мен дагы 3-4 мектепте иштеп, буга чейин калып калса жанагындай нерселер. Демек сиздердин да жакшынакай сөзүңүздөр кийин балдарыңыздарга калат да, ошон үчүн жакшы сөз сүйлөйлү, жакшы кеп айталы, оозубуздан жакшы сөз чыксын. Баягы чириген ириген оозунан чириген сөз чыгат дейт го. Ошондой жаман нерселерди, жаман кептерди сүйлөбөй жакшынакай бололу. Анан уядан эмне көрсө учканда ошону алат деп тема койгонубуз ошол. Ата-эне үйгө эмне берсе, бала кийин ошол болот да. Кийинкисин басып койсоң. Анан эми сиздерге суроо, биягы эми сиздер менен пикир алышуу, жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин балдардан Кыргызстанга калып, Кыргызстанга иштем, мен азыр бүтүрүш класста мен иштеп атам. Кыргызстанга окуу десе жок, чет өлкөдө бар дейиш да. Бир эле Кыргызстан жаман, ушундай көз карашта болуп атат да. Ошонун баары айланып келип билинбей отуруп биздин оозубуздан чыгып кетип атат да. Бирөөнүн баласына айтабыз, Кастя бар акча салып туруп, тамын бүтүрүп алыптыр. Бирөөнүн баласы Америкага барып бүтүрүш болуп кетиптир, ал машина тиеп деп отуруп эле биз аны тарбиялап атабыз деп ойлонбойбуз. Ошентип сүйлөп отуруп балага сиңирип болуп кетебиз да. Анан эми сиздер өкүнбөйсүздөр, Кыргызстанда кыргыз экенсиздер. Ошол өкүнүп кеткениңизди ачык айткансыз сонунда. Бирок мен айтып атпаймынбы, материалдык байлык бул убактылуу нерсе. Кыргыздардын сонун бир эле макал менен айтып койгон. Дүнү жок болдун керек. Колуңузда бар боло берет, жок боло берет, ал өлкө мамлекеттерде ыйман жок. Ал өлкө мамлекеттерде адет жок. Ал өлкө мамлекеттерде тарбия биздикидей эмес. Улууду төргө турмай деген, кызмай деген жок. Энени азыркыдай кадырлуу деген жок. Энеси да шортикчен, баласы да шортикчен, апасы да атасы да. Адет ыйман жок. Адамзатты адамзат катары сактап кала турган нерсе рухий байлык, жан дүйнө байлыгы. Эмесе малдан эмне айырмасы бар? Акыл эсибиз, тарбиябыз. Ал жанагы сырткы көрүнүш. Ага, эжелер айткандай, өзүбүз эмгектенсек, өзүбүз чуркасак, өзүбүз ошол колубузда аткарылып турган нерсе да. Ошон үчүн алыскы бир узакка ой чуркатыш керек да, кыска эмес. Ошондо сиздин да оюңуз өзгөрүп калат. Чүнкү ал мыйзамдын чынында керек болгон буйрукчаны бир очуш буудай уурдап жеген үчүн ач калыптан айлайт деп башканда компания токтолуп кетишкен 2-3 жылга. Эмне үчүн биз ошол жашоолорду карап туруп, Кудайга шүгүр деп маңгон элестей беребиз? Маңгон эмес, ошол жашоо азыр эле кайра кетип калышы мүмкүн. Ким гарантия берет? Эртең Кыргызстанда согуш болбойт. Ким гарантия берет? Мына Бакер азыр эле окутуп турат. Ким нанга жетпей калабыз деп калбайбыз, ошончо жылгайбыз деп гарантия берет? Жок. Бизде адам баласында эмне үчүн биздин калпактар 4 тараптуу? Эмне үчүн 4 тараптуу? Мен жакшы такалып жатам, мына мындайларды такайчы. Мына калпак нар жагында 2, бер жагында 2, анан кийин 4 тараптуу калпак. Эмне үчүн? Себеби адам 4 тараптуу.
жашоо төрт тараптуу, жер төрт тараптуу, күндүгү бар, түштүгү бар, батышы бар, чыгышы бар. Ошонун баардык тарабын ойлош керек. Жана эмне үчүн төрт тарап, төрт келиш керек экен деп айтат. Адамдын баардык жакшы жагы тон болуп турганда айтат. Мына бул философия. Жөн эле башка улутта мындай жок. Боз үй да бар. Биз ушундай нерселерибизди билбей, үйдөн жанагындай тарбияны албай калгандан кийин күнүмдүк жашоодун жакшылыгын ойлоп калат дейбиз да, комфорт. Комфорт алып, жан дүйнөнүн комфорту болмоюнча адам угайбайт. Мен 100 000 алсам деле, айрыма разы болбойт деп ачып өтүп. 10 000 алсам деле Кудайга шүгүр деп, бир мезгилде биз иштегенде бир кап ун алчубуз айырга. Бир кабылдын келчи. Ошондо деле иштедик. Ишенесиздер, 90-жылдары сапагирлерибиз жыртылып калганда өтүкчүгө жаматып алып кийдик. Биринчи бүтүрүүчүлөр бүтүп атканда, ошо кезде эң ушундай кыйналган экен, бир сүрөтүбүз жок. Бүтүрүүчүлөр менен түшкөн, сүрөтчү да жок. Таштегиренин анын жери, коом өзгөргөндө жана өзгөрбөйт деп мен башында айттым го. Бундай коомдун өзгөрүшүнүн башталышы эң кыйналат. Таштегиренин жери. Кум шекери жок чай ичтим. Кандай ишим керек? Илгери үмүтүм бар, үмүтсүз шайтан деп. Мына Кудайга шүгүр. Мугалимде бир мезгилде тебелеңди косоп деп, сен косоп мындайча ойройлоп айтканда, чын эле келип алып айырма теле бет үстү тытып жаага чаап кетип атса, бүгүн Кудайга шүгүр мамлекет көңүл буруп атат, түшүнүп атат, билим керек экен. Бүгүн мектепте тандап берип калышты. Балабызды жакшы мектепке берейин деп атат, кылыш болот. Үмүтүн үзбөш керек, үмүтүн шайтан. Жеке, экинчи суроомузда. Неге биз сыймыктанбайбыз? Мынакей биздин кечээ эле Казакстанга милдет кызы Айпери деген барып кандай Кыргызстандын тилегин көтөрүп турабы, ага коңшеле мамлекеттен Казакстанга кандай суктанышып атат? Кыз барып ошол жактан бийлик көтөрүп аткан. Неге сыймыктанбайбыз? Сыймыктанышыбыз керек баарыбыз. Жакшы көрүш керек. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Иштеле көрүп коёбуз мынакей. Негизи миллиондогондор түрктөр мамлекети жок, мамлекети жок мына бир биз кыргыз Ушул балдарыбызга жеткизиңиздер. Эң зор. Анан каптерекке каршы сүйөбүз деп коет экенбиз. Анан мына 11 класстын өзүнө даярдап алышта. Эң жөнөкөй сөздөрдү балдарыбыз билбейт. Айымдан эле келген балдар, лицейде окушат. Айымдан келген, Будённыйдан келген, Бакыяндан келген, Кайырдан барган ушул. Мисалы үчүн бүйлө десең түшүнүшпөйт. Буйла десең түшүнүшпөйт. Каргы десең түшүнүшпөйт. Шып десең түшүнүшпөйт. Бурсат десең түшүнүшпөйт. Мөөнөт десең түшүнүшпөйт. Ойдо турат. Себеби биз ошону бербейбиз да. Биз өзүбүз билбейбиз. Сен окумаганды колдонбойбуз. Анан ал колдонбой берсең кызылып калат да. Ошентип болбойт биз аны башка жак деген. Орусча оңоюраак болуп, орусча мен ушинтип өтөм. Агайым китеби бар дейт. Агайым китеби менен кошоп калбайт. Үкмөттөн алып кетем деп атат. Анан кыргыз жаратылышы сиздичи ыйыкпы, сапта балдарга тарбияны мектеп кереги, жакшы береби. Ата эне берип, тарбияны мектептен берет. Адамдын өзүн тарбиялоосу мүмкүнбү? Мүмкүн. Тарбиялайт, өзүн санабайт. Мүмкүн достор кадырды сыйлап, кандай десем, сыйлагандыктан болуш керек. Кыздар өзү сыйлабайт экен. Үчүнчү салат өткөрдү. Аябай жакшы темасы да жакшы, таасирдүү болду. Силерге ден соолук каалайт. Ушундай сабактарды башкаларга да жайылтып, башка эжекелерге ушуларды кабыл алып, элге жайылтууга. Сиздерге рахмат. Ушинтип убактыңыздарды бөлүп, ушунча мээнет кылып, ушунча сабакты даярдап, ар бир ийгиликтин аркасында дейт бир өзгөчө бир кыйынчылык турат да, мээнет турат да. Анан бардык нерселер жөн эле келип мынтип тура калбайт. Ошонун аркасында бир канча деген мээнет турат. Албетте силер ушунча талас областын кыдырып ушундай жакшы иш алып барып атасыңар. Бунун аркасында көп деген мээнет турат, аны биз билип атабыз. Ошол мээнетиңер жансыңыз, силерге рахмат. Келечек муундарды ойлогон адамдар аз. Азыр
ой мен өзүм балам чоң өсө болду же болбосо өзүбүздүн үй бүлөбүз ушундай болсо болду деген адамдар азыр көп. Бирок сиздерге ошол ушинтип жок кыргыз балдары чоң өссүн деп балдарды менин балам дебеңиздер, анан кыргыздын баласы деп, кыргыздын кызы деп үйрөтөт. Бул эң жакшы нерсе да. Аларды эң биринчи ушу жан дүйнөсүн тазалашыбыз керек. Жанагы негатив нерселерди, бирөөлөрдүн жаман нерселерин биз өзгөчө кыргыздардын ушундай касиети бар. Жаман нерселерин көрө калабыз го, жакшы нерсесин көрбөйбүз. Ал өзүбүзгө эле зыян экен да. Ошол жаман нерсе жанагы биздин ичибизде курт сыяктуу экен да. Адамды жей берет, ошондо турат өзүбүз ооруп чалбайбыз. Жана көрө албастык деген сыяктуу нерселер. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албай эле жамандыгын көрүп отуруп эле ошону өзүбүз ууланып эле өзүбүз ооруй беребиз да. Мына ошодон азыр оорулар, жана психологический оорулар аябай көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн кымбаттуу энелер, сиздерге да айтарым, балдарды аябай мындай кандай десем, нейтралдуу, аябай ушундай баардык нерсеге мындай жөн эле мамиле кыла турган. Бул жашоо деген эң эле жөнөкөй жашоо да. Бүгүнкү жашоо менен жашайбыз. Бүгүн жакшынакай болуп, ден соолугум жакшы болуп, тамак ашым бар, балам кандайым бар, тынчтык элейбиз деп, ушундай жакшы жашоо болсо болду да. Ошондой нерсени үйрөтүш керек да. Ага болбой эле биз балдарыбыз улкунуп эле уже ушундай туура эмес иштерди жазып атат да. Эң биринчи эле ушу патриоттуулукка, эл үчүн кызмат кылганга, мына ошого тарбиялашыбыз керек да. Жан дүйнөсүн өстүрүшүбүз керек балдарды. Ага болбой эле биздин балдарыбыз ой, ал эмне бузуп атат? Ушундай жакшы нерселерди алып чыктыңар. Баягы манас эпосун окутуп эле жатышат. Анан бир сырттан бир нерсе келсе эле болду, мындай экен деп эле жана тренингтерди алып эле эмне кылышып атат да. А бирок чынында бунун баардыгы биз жана айтып атпайсыңарбы? Кыргыз болууна сен кутапайсыңар. Кыргыз деген тарыхы жогору, арттан терең тарыхтуу эл да. Чынында кыргыздын тарыхынан үйрөнгөн нерселер анын баардыгы экенчи. Мисалы үчүн манас эпосу бизде кыргыз тили окулбайт, ал чет мамлекеттер канча деген тилге отурулган. Мына ошолордун баарын алып келип эле биз алар алып келип калсак, биз тим эле окумуш көрүп эле ошону карап атабыз да. А чынында алар бизден чыккан нерселер. Анын баардыгы тең биздин салтыбыз, биздин кыргыз элибиз деген бул эң түпкү адам баласы жаралгандагы эң түпкү тарыхы терең калк болуп саналат. Мына ошон үчүн биз ар дайым ошо кыргыз эли менен сыймыктанып, ошонун тилин кармап калып, сактап калып, ошондой эле салтын бурмалабай жана ушинтип жакшы кербен сабактарын уюштуруп атабыз. Чоң балдар